Бишкек Евразиялык стабилдештирүү жана өнүктүрүү фондунун ден соолук Гербени долбоорунун алкагындагы заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылган мобилдик медициналык комплекстер келди. 2 миллион долларга келген автопоездер Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы улуттук госпитальга жана Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына бөлүнгөндүгүн Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Эми алардын жардамы менен ар кандай оорулардын алдын алуу жана аныктоо иштери жакшыртылат. Калктын саламаттыгы үчүн гранттык негизде каржыланган ден соолук Гербени долбоорунун пайдасы зор дейт адистер. Азыркы кезде цифровой рентген аппараттар бар. Алардын мощносту күнүгө 100-200 адамды текшере алат экен. Ошондой эле бул жерде стоматологический кабинет азыркы кездеги эң аз мындай медицинский оборудование заманга жооп бере турган медицинский оборудованияны салдык. Бүгүн караван эгер Баткенге чыкса, мен ойлоп атам, эртең же бүрсү күнү биз баарыбыз көрүп калабыз. Баткенде областын полностью текшерип бүткөндөн кийин кайсы жерде, кайсы областта керек болсо, биз Министерство здравоохранения и социального развития бөлүштүрүп турабыз, ошол жерге барып элдерди текшерип лечение кылып беришет. Бүгүнкү күндө автоматически сразу моментально жасалган лабораториялар, анализаторлар, сапаттуу даже мочевой анализаторлар бар. Саламаттык сактоо министрлиги кайсыга жиберсе, ошол жака барып иштейбиз. Анткени врачтардын баары өз каалоосу менен ошол окуудан бир жумалык курстан бүтүштү. Анан буларга бунун өзгөчөлүгүн да айта кетишим керек. Бул каравандар жөн эле элге акча бергенден тышкары дагы ушул фонд ошол иштеген адамдардын эмгек акысын да жардам берип атат.